Ушул жылдын жаз айынан бери өлкөдө коопсуз шаар долбоору иштеп жатат. Анын алкагында орнотулган камералар эреже бузууларды каттап, айыппулдар жазылган бактылуу каттар айдоочуларга Кыргыз поштасы тарабынан жеткирилүүдө. Бирок айдоочулар арасында, коомчулук арасында, жарандар арасында айрым эреже бузуулар боюнча айыппулдардын суммасы жогору болуп калгандыгы айтылып, нааразычылык жаратылып келген. Бул үчүн атайын комиссия да түзүлүп, ал комиссия чындыгында эле айрым эреже бузуулар боюнча айыппулдардын суммасы өтө эле жогору болуп калган деген таянакка келген. Жарандардын, айдоочулардын үнүн уккан өкмөт да атайын айыппулдардын суммасын төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорун демилгелеп, азыркы учурда жогорку кеңеште каралып жатат. Эгерде эл өкүлдөр тарабынан колдоо таба турган болсо, айрым эреже бузуулар боюнча айыппулдардын суммасы төмөндөтүлөт. Ал эми мас абалында рулга отурган айдоочулар үчүн 17.500 сом өлчөмүндөгү сумма баштапкы калыбында сакталып калат. Коомдук талкууга коюлуп, коомдук талкуудан азыркы учурда жогорку кеңештин биринчи отурумунан өтүп, экинчи отурумунда каралууга даярдалып жатат. Экинчи категориядагы 3000 сом өлчөмүндөгү айыптар азыркы учурда биринчи категориядагы 1000 сом өлчөмүндөгү айыпка түшүрүлүү боюнча каралып жатат. Жол белгилеринин талаптарын аткарбагандыгы, жолдун жүрүүгө уруксат берилген бөлүгүндөгү белгилердин талаптарын аткарбагандыгы, кууп келип ашып кетүү же каршы тилкеге чыгып маневр жасоо сыңдуу эрежелерди бузуу фактыларын кошпогондо, унааны туура эмес жерге токтотуу боюнча эрежени бузуу, токтоо же токтоп туруу эрежелерин бузуу, коопсуздук дистанциясын жана аралыкты сактабай автомагистралдар боюнча жол эрежелерин бузуу, жол чырактан уруксат берилбеген стоп сызыгынын алдында токтоо, көрсөтүлгөн жол белгилерин же өтүүгө уруксат берилген жолдун бөлүгүнөн жол кыймылынын эрежелерин сактабай өтүү, ашып өтүү боюнча эрежени бузуу, сырткы жарык берүүчү шаймандарды же эскертүүчү үн колдонууда эрежелерди бузуу. Жогоруда тизмектелген эреже бузуулар боюнча айыппулдун көлөмдөрү 3000 сомдон 1000 сомго чейин төмөндөтүү каралган. Муну менен катар унаага жасалма же машинага таандык эмес номер менен жүрүү фактылары да катталган учурлар бар. Мындай учурда айдоочу эреже бузуп, анысы аз келгенсип жоопкерчиликтен да кутулуунун айласын кылууда. Анткени ал номер базада жок. Ошондуктан унаага таандык эмес номер менен жүргөндөр буга чейин бузуу кодекси боюнча каралса, эми ал жоруктар кодексине которулат. Ага ылайык айдоочу айып акча төлөп эле кутулбастан сот жоопкерчилигине тартылып, же айыпка, же кара жумушка тартылат. Коопсуз шаар долбоору ишке киргени жолдогу эрежелер сакталып, каршы тилкеге чыгып зуулдата айдагандар азайды. Жөө жүргүнчүнү көз билбей, стоп сызыгын тебелеп, капталдан чыгып сүзө качкандар жок. Айдоочулар долбоордун ишке ашканы жакшы эле болду, бирок айыппулдардын суммасы гана капчыкка туура келбей жатат дешет. Камера безопасный город койгондон бери жакшы болуп калды. Шаардын ичинде порядок болуп, баары правила менен айдап. Мурункундай эмес да. Эми бул штрафтын немеси аябай чоң. Элдерге кыйын болуп атат дечисинде. Ооз айткан аябай эле жакшы болду. Бир жолу келген ошо двойной полоса менен ушуреки анан кыйын эле экен. 3000ге даже 1,5 миңдер кыйын болуп калат экен да. Анан 1000 сом болсо бул эми конечно штраф. Туура эле штраф да, бул эми 1000 сом төлөсө болот. Негизи буга чейинки коюлган 3000 сомдор өтө эле көп болчу. 1000 сом деле Кыргызстанга негизи көп эле. Бирок түшүргөнүнө туура эле карайм. Каржы министрлиги октябрь айынын башына карата берген маалыматка ылайык коопсуз шаар долбоорунан жалпы 274 миллион сом топтолгон. Чогулган каражат мекемелер ортосунда бөлүштүрүлөт. Эң маанилүүсү топтолгон сумманын бир бөлүгү Бишкек шаарына тез жардам унааларын алууга бөлүнөт. 8 ай аралыгында камералар 400 миңден ашуун жол эрежесин бузуу фактыларын каттаган. Эреже бузгандардын 47% айыппулдарын төлөгөн болсо, 53% төлөй элек. Ал эми долбоордун экинчи баскычынын алкагында дагы 306 камера орнотуу пландалууда. Анын 44-ü Бишкек шаарындагы көчө кесилиштерине орнотулат. Амантур Шергазиев, Нурдан Карпбеков, Пирамида.